Министрлер кабинетinin төрағасы Акылбек Жапаров Айыл чарба министрлигинин ишин сынга алып, бул министрликтин ишмердүүлүгүн толугу менен карап чыгуу керек экенин белгиледи. Бүгүнкүдөн тарта эгерде айыл чарба тармагында кызматкерлердин ишке болгон мамилеси өзгөрбөсө, биз алар менен коштошобуз. Мындан сырткары, Орусия тарабынан айыл чарба продукциясын экспорттоого киргизилген чектөөлөрдү тез арада алып салуу тапшырмасын койду. Бал челектерди экспорттоого Россельхознадзор тарабынан дагы бир чектөө коюлду. Тез арада себептерин тактап, күнөөлүү кызматкерлерге чараны көргүлө. 2022 жылы айыл чарбасын каржылоого 26 миллиард сом бөлүнгөн. Ал эми быйылкы жылга карата 20 миллиард сом каралган. Акча каражаты бөлүнгөнү менен азырынча иштин алгылыктуу жыйынтыгы чыкпай келүүдө. Бирок ушунча акчанын баарын бөлүштүргөнүнө карабай, министрликтин алдындагы кызматтардын жана мекемелердин иш аракеттери мени такыр канааттандырбай атат. Мурда министрлик иштин натыйжасы жоктугунун бирден бир себебин каржылык ресурстардын жетишсиздиги деп атап келсе, эми бүгүнкү күндө бул көйгөй жок дейт Акылбек Жапаров. Ал мындан сырткары ирригациялык маселелерге да токтолду. Ирригация боюнча иштери мындан дагы жакшырткыла, Очука 2-ни аягына чыгаргыла. Мына быйыл иштешиңиздер керек. Министрлер кабинетинин башчысы Айыл чарба министрлигине бир катар тапшырмаларды берип, министрликтин ишмердүүлүгүнө сентябрь айында тиешелүү баа берилерин белгиледи. Каражаттарды өздөштүрүү, ишти уюштуруу жагынан министрлик дээрлик бардык багыттарында түзүлгөн азыркы кырдаалга көз чаптырсаңыз жакшы эмес. Ошондой эле Минкап төрагасы транспорт жана коммуникация министрлигинин ишин дагы сынга алды. Акылбек Жапаров министрликтин иштөө темпи бул жылы төмөндөп кеткенине көңүл буруп, өткөн жылы чоң иштер жасалганына токтолду. Өткөн жылы май айында эле 25,8 чакырым жол салынган. Быйыл болсо каржылоо 1,2 миллиард сомго көбөйгөнүнө карабастан 24,5 чакырым гана жол бүткөн. Акылбек Жапаров бул эки министрликке каражат бөлүнгөнү менен бүгүнкү күндө канааттандырарлык иштер жасалбай жатканын белгилеп, сентябрь айына чейин иш алдына жылбаса аталган министрликтердин ишмердүүлүгүн карай турганын билдирди.